Мынакей урматтуу туугандар, жана айтып аткан сектор Газа деген Израилде бар го. Ошо сыяктуу жерде, ушул жерчи Бүргөндү деген жер. Бул Баткен областына караштуу Кадамжай району менен тиги Баткен районунун чегарасынан өткөндөн кийин, Баткен районунан өтүп Кадамжай районуна кирген жерде да ушул жерде 237 скважина бар дейт. Günlüğü 1000 tonna тигеме 1000 tonna сырой нефть качать этилет экен. Бул Кыргызстандын границасы, көрүп атасыздар да мынакей. Мынакей болсо трасса Бишкек жолуна кеткен, көрүп атасыңар да. Мировой запас деп коет экен бул жердечи. Бүргөндү деген жер экен. Ак Түрпөк айыл өкмөтүнө карайт экен мынакей, көрүп атасыңар да. Скважиналар турат мынакей бул жерде. Ушул жерден 7,5 километр экен тиги Тажикстан менен Өзбекстан границасына. Мынакей жолдун боюнда эле турат, көрүп атасыңар. Эмне скважина ошондо? Ушул эме нефтяной скважина бар. Газ, нефть бүт качат этет ушул жерден. Мына көрдүңөрбү, ар кайсы жерде эмелер турат. Ушул эми жердин асты менен труба менен эмени көчтөй кетет экен. Жарымы Өзбекстанга, жарымы Тажикстанга. Жашыруу да? Жашыруу муну деген эч ким. Бул жерде айыл өкмөт замешанный дейт. Көп жылдан бери ушул Ак Түрпөк айыл өкмөтүнүн башчысы бар экен, айылчы деген киши. Бул жерде Жаныш Разаков крышевать этет дейт. Андан тышкары жанагы Акбарали Мадумаров деген бар. Өзү улуту боюнча тажик дейт. Кыргыздын паспортун алып алып, көп жылдан бери жүрөт дейт. Вице-премьер болуп иштеген. Мынакей ушул жер, ушунун баары ушул жерде 237 скважина бар экен. Действующий скважиналар дейт ушунун баары. Мына көрүп атасыңарбы? Ушундай баля экен ушул жер. Ушунун баары Ушуну жашырып жаап келишкен. Бул жерде мына баягы күнү пресс-конференция берди ушул Ак Түрпөк айыл өкмөтүнүн тургундары 5-каналда. Теге 1000 тоннадан ашык күнүгө, бир суткада 1000 тоннадан ашык сырой нефть. Андан тышкары газ бар дейт, ртуть бар дейт. Даже красный ртуть бар дейт ушул жердечи мынакей. Ошонун баарын эметип атат. Өлүп кетчү экен эмнетиптер. Ушундай. Көрүп атасыңар. Кое турайын 5 мүнөт. Ушундай экен бул жерчи. Ушундай баля бар. Саламатсыңарбы, урматтуу бир туугандар. Каныбек Капашевичтин Көлдүк акалердин урпактарына кайрылуусу эч кимди кайдыгер калтырган жок окшойт. Мен ойлогом буга менден улуу агаларым балким бирөө жооп берип калабы да. Бирок акалердин тарбиясын алып калган агаларым сабырын сакташты окшойт. Эч кимиси жооп берген жок. Бирок мага көп суроо болгондуктан бир аз кайрылып коюуну туура көрдүм. Каныбек Капашев айтып атпайбы, ай могу балаңарды жетелеп кетип, бир аз билимдүү кылып, анан губернатор кылып алып келгилечи деп. Урматтуу Каныбек Капашевич. Акелердин урпактары колуна чыбык алып, эй Садырчычым, бас Передованы май көтөнгө чаап, көлгө жетелеп алып барып таштагандай Садыр жалгыз көлдүн баласы эмес. Же кичинекей чичим эмес. Алыскы Баткен, Ош Жалалабад, Чаткал, асмандаган Теңир тоо, Сара өзөн чүй, касиеттүү Ысык көлдүн эли чогулуп, ушул туңгуюктан бир чыгарса ушул Садыр чыгарат деп, ошого ишенич артып, колдоп турганын көрүп билбей, сезбей атасыңарбы? Мен Садырды Кудай деп аткан жерим жок. Туура, бар. Дагы элдин ишеничине кирип аткан азаматтарыбыз. Бирок көпчүлүк колдоп турганын кантип тана алабыз? Мына 30 жылдан бери бийликте жүрөсүңөр. Болуптур, мурункулар жаман дедик. Тигинден көрдүк, мындан көрдүк. Эми парламент системага кирсек оңолобуз дедиңер. Партиялык система оңолобуз дедиңер. Анан билимдүүлөр келдиңер, эл колдоп берди. Эмне болду? Чогулуп алып талай баштабадыңар. Шофер келип туруп
чаркайланып мамлекетти башкарды. Арак куюп жүргөн министр болду. Жеткен коррупционер жегиштин баарын майлы сүттү жердин баарын ээледи. Жогорку кеңеште акыл аз, бирок акчасы көп депутаттар, олигархтар толуп алды. Анан чогулуп алып анан Кыргызстанды талай баштабадыбы? Ошонун баарын эл көрүп турду да. Анан эмне болду? Мен ойлочумун. Эл кайнап калган момунт. Лидери жок көтөрүлүш болобу деген. Лидери жок көтөрүлүш болуп кетеби деген. Акыры шайлоодо болуп анан жарылбады анан. Бийлик 5 саат чыдаган жок го. Качып жоголушту. Ошондо түрмөдөн жаңы чыккан эмне үчүн тиги Садырды колдоп кетишти? Ушунун үстүндө ойлондуңарбы? Ömür boyu sizler tribunadan kakşap geldiniz. Aynı için sizlerdi koldop ketken yok. Oşol el. Koça türmeden çıkan Sadırdı koldop ketti. Sebebi Sadır eldin жүрөгүндөгү el bilgen çındıktı taymanbay oşol жогорку кеңеште тияк биякты айтып жүрчү. Ошондо да болбой жулмалап трибунадан сүйлөп түшүргөн күнүңөр болгон. Жанакы жетаке боюнча көңөр Санжирадан китептен билесиңер. Алардын акылгөйлүгүн шундай кыйын адам экендиктерин. Ал эми ошол кыйындык жетакенин, алардын акылгөйлүгү Садырдын канында бар да. Садырдын бабасы Бирназар керек болсо жана Тилек Матакени багып алган. Асырап өстүргөн. Түштүктөн келген. Калмактарды көлдөн сүргөндөн кийин түштүктөн келип буг элин түптөгөндөрдүн бири. Садырдын бабасы болот. Нуркожо Аксакалдын бабасы болот. Мисалы мен өзүм Нуркожо Аксакалга барып канча акыл насааттарын уктум. Ошол мага айткан насааттарын, элдик болгула деген сөздөрүн балдарына да айтып келди да. Ошондуктан көлдүк акелердин күчтүү, элдик, таза сапаттары накта ошол Садырдын канында бар. Ошон үчүн элдин жүрөгүндөгү сөздөрдү айтат. Мына Садырдын артыкчылыгы ушул. Мен трайбалист болуп бөлүнгүм келбейт. Дагы бир кызык маселелер чыга баштаптыр кийинки учурларда. Göldük anan öldük de. İnanayınlar. Apas Cumaguluptu. Göldün eli bata verip durup. Ministrler Sovetine kılıp jibergendi ya çoğun kılıp ya çoğun oydu. Arslanbek Yüşeyip'e bata versin verip. Spiker kılgan da. Absamat Masaliyev'e bata verip. Birinci sekreter kılgan da. Ay göldün eli kadırlarda hadisler çıkart özünçölü ustakana olgun, kuznya olgun. Mına oşondoy жерден çıkkan anan Sadır emne bilimsiz bolup kalabı ya. Sadır daima korrupsiyaga tikesine tik turup karşı kuruşup kelgen. Urmatlı bir tugandar, akelerin aytkan jakşı sözü var. Ösör eldin jigitleri bir-birin batır deyt. Öspös eldin jigitleri bir-birin katın deyt. Davay. Birige turgan uçur geldi. Elden çıkıp kalasыңар. Eldin şarı menen boluş kerek. Eldin bar teң azır Sadırdı koldop turat. Anı görбөй атасыңарбы? Buyursa bari jakşı bolat. El жеңишке жетет. Мен муну бөркүмдөй эле көрүп турам. Только жанакы кайраштырууну токтотуш керек. Катуу кетсем кечирип койгула. Бири-бириңерди кайраштырууну токтотуш керек. Оң да солуң дагы. Рахмат. Мыйзамыбызда жазылган. Бийлик бул өлкөнүн жетекчиси, өлкөнүн кожоюну пайда болгондо чечилет. Бизге ишеним пайда болгон
аткан чындык, мен билип аткан чындык. Азыр айтылбаса